В главных ролях Наталья Орейро. Ар убакта ар кайсы өлкөнүн сериалдары бизди басып, жарандарыбыз алар менен ооруп калган көрүнүш көптөн бери эле байкалып келет. 90-жылдары мексикалык сериалдар оозубуздан түшпөй калса, 2000-жылдары бизди бразилиялык тасмалар каптаган эле. Ал эми акыркы учурдагы эң популярдуу кино бул Корей сериалдары болуп калганы баарыбызга маалым. Айрыкча мыкты мырзалар тасмасына ар бир эле бийкеч, деги койчу ар бир жигиткө болсо керек. Андагы гүл жүмпө миңдеген кыздардын жүрөгүнө чок салып, жада калса бийкечтер мырзалар менен жүмпөгө окшош экен деп сүйлөшүп, сүйүп калышты. Мындай эпидемия болуп турганы менен өлкөбүздүн чыгармачыл инсандары да пайдаланып калалы дегендей. Дегеним сатыкка жаңы режиссер Данияр Абдыкеримовдон күн жүмпөгө кантип турмушка чыгууга болот аттуу тасма чыгарылды. Кинонун кыска мазмуну төмөндөгүдөй. Алия катардагы күн жүмпөгө ашык болуп жүргөн студент кыз. Күндөрдүн биринде группалашы Айка менен мелдеше кетет. Эгер Алия күн жүмпөгө турмушка чыкса, Айка бүтүрүүчү кечеде сахнага жылаңаш чыгат. Ал эми Алия мелдештен утулуп калса, окуудан кетмек болот. Бирок тагдыр башкы каарман үчүн күтүүсүз сюрприз даярдайт. Көрсө Алиянын өмүрлүк жары жанында жүргөн эле Дастан аттуу музыкант жигит экен. Мындай сюжетти камтыган тасманы жаратууга режиссер Данияр Абдыкеримов үчүн эмне түрткү болду экен? Ал эми актерлор бул тасманы жаратып жатканда кандай кызыктуу окуяларды кечкенин бирге угалы. Ар бир эле режиссер билишимче тасма жаратып жатканда, тасманы жаратам деп жатканда кандайдыр бир идеяны камтыйт да өзүнө. Мен бул тасма менен бул нерсени айткым келип турат дегендейчи. Сизде ушундай ой болду беле же жөн гана тарттыңыз, анан болду? Жок, албетте идея бар болчу, аны сизге айтып берсем беле деп. Негизги идея биздин кыргыз кыздарыбыз Корея балдарды эмес, жигиттерди эмес, биздин кыргыздарды сүйүшүн каалайм да. Ошо. Тасманы тартып бүттүңүз, сатыкка чыкты. Анан азыр ал жак тасманы көрүп туруп, кандайдыр бир кемчиликтерин байкап жатасызбы же бардыгы абдан жакшы болду? Биздин көрүүчүлөргө эмес жакты да, көркөмдүгү. Тартылган сапаты, мисалы үчүн, элдин көбүнө эле жакты, бирок мага анча жаккан жок. Андан да жакшы сапатка чыгарып кино тарткым келет. Көрүүчүлөр ушу Дархан образга абдан жакшы кире албай калыпты деген сөздү угуп калдым да. Чындыгында эле ушундай болдубу? Сиз эми дебют болгондуктан кемчиликтер болсо керек. Аны элдер билет да. Мен өзүмдүн кемчиликтеримди көп айта албайм, бирок билем кемчиликтерим бар экенин. Ал эми сиз чынырыя, эгер убакыт артка кайрып кетсе, тасмадагы кайсы бир эпизоддорду өзгөртөт белеңиз, башкача ойнойт белеңиз же бардыгын ошондо калтырат? Ооба, өзгөртөт элем көп эле эпизоддорду. Бирок азыр мен өзүмдү сынап атам. Ар бир көргөн сайын эле өзүмдү кайра өзгөрдүм. Могул жерде башкача ойноп койсом болмок эле деп кайра күзгүнүн жанына туруп алып эле ушинтип ойноп коем. Тасманы канча убакытта тартып бүтүрдүңүздөр? Тасманы 1,5 айдын ичинде бүтүрдүк. Ошо. Канча адам иштеди тасманын? Тасманын үстүндө 10-15 киши иштедик. Актерлорду санабай. Актерлор менен кошо 17-18 киши. Тасманын бюджети канча? Тасманын бюджети $20,000. Ким каршылады экен? Көбүнчөсүн мен өзүм каршыладым. Тасма тартып жатканда кандай кызыктуу окуялар болду? Балдар айтып берсин. Негизинен процесс өзү абдан кызыктуу, баары жаштар болгондуктан абдан кызыктуу, күлүп, шаңдуу тартып аттык. Эсте калган Абарай болду. Ар кандай условияларда тартып калдык. Кар жаап атканда көп тарттык, жамгыр жаап атканда, кээде таң атканча съемкалар болуп калатты. Ага карабай иштеп аттык. Ошо эсте калган эле Абарай болду. Эң чоң эсте калганы. Сиздики чындыгы? Бир жолу болду, биз абдан күлүп аттык элек. Бардыгы менен ошондо тамактанып, анан Данияр байке айтты эле: баштадык эми ыйлагыла. Мага айтты да ыйла деп. Мен ошондо күлүп, жаңы эле күлүп туруп, анан камераны астыма койгондо эле ыйлай албай, кечке мындай кыйналдым. Бирок ыйлап бердим.
Күжүмпөгө кантип турмушка чыгууга болот тасма учурда Корей телеканалдарын кызыктырууда. Алар бул тасманы Кореяда өтө турган эл аралык фестивалга чакырып жатышыптыр. Учурда тасма англис тилине которулуп, чет жактарга көрсөтүүгө даярдык көрүп жаткан кези. Эмне демекчибиз? Ийгилик сиздерге.